Günden günge baldarыбызды жоготуп атабыз. Күнүгө 2 күн мурун мына Айдар деген балабыз кетти. Ошо 2022-жылы башталгандан бери 30 бала өтүп кетти. Мындай бир өлкөдө жок болсо керек. Балам 3,5 жашта. Турцияга пересадка костного мозга жиберип атышты. Ушул жака кеткенге азыр акча каражатыбыз жетпегендиктен ушу кайрымдуулуктерден жардам сураттык. Ошол менен келип отурабыз. Азыр бул жака бардык ата-энелердин көйгөйүбүз бир. Мындай балды менин балдарымдай, баламдай болгон балдардан дагы 20 бала пересадкага деп турат. Ошого баягы бардыгыбыз эле карапайым элдерде мынча суммада акча каражат жок экен. Ошого ушул жака келип, Садыр Жапаров Нуркожоевичке жолугуп, көйгөйүбүздү айтып, чечтирип алсак деген ойдо келдик. Балам Диан өзү 18-жылы төрөлгөн, 2018-жылы. Аны 2020-жылы декабрь айында биттик. Острый лимфобластный лейкоз деген эме койду, диагноз коюшту. 13 жашта. 13 жашта, диагнозу кандай? Острый миелобластный лейкоз вариант М2. Биз азыр рецидив болуп калды кызым. Противорецидивный химиотерапияларыбызды алып өттүк. Тез аранын ичинде Турцияга пересадкага кеткиле деп жатат. Турция өлкөсүнөн профессорлор менен сүйлөшсөк, биздин донорубуз бар үчүн $80,000 деп айтты. Биздин андай акчабыз жок, айлабыз жок. Санай албайм, мен канча акча кетти билбейм, элдин жардамы менен. Досторубуз, туугандарыбыз, жумушумдагылар эл журттун жардамы менен бүт эле дарылардын көбүн сатып алып атабыз. Азыркы учурда керек болсо системага чейин сатып алып атабыз. Ушу былтыр кичинекей кызыбыз ооруп калып, Кара Балтай больницасында 1,5 ай жаттык. Анализ кое алышпай аккан экенинчи. 3-чү статья болуп түшүп калдык да. Бияка онкологияга түшкөндөчү. Өтө оор абалда түшүп калдык. Жатканда баары бекер деген. Биякта жатканда жаткан кроватың менен матрасың бекер экен. Калгандарын алганга туура келет экен. Тии дары жок, бул дары жок. Германияга чейин дары заказ кылганга аргасыз болдук. 46 миңге дары заказ кылдырдык. Москвадан да дары заказ кылдырып аттык. Кыргызстаныбызда ушу дары лаборатория деген жок экен да. Жок дегендечи. Пересадка болбосо да дары лаборатория болсо жакшы болмок да. Эми наразы болгонум ушу Кыргызстан больницасына, онкологиясына да. Мен деле ушу онкология эмне болгон больница экенин билбептирмин. Ушу кызыбыз ооругандан кийин билдик да. Аябай жаман больница экен. Аябай оорулор жатат экен. Тамак ашын, ушу кичинекей наристе эмес, чоң киши жей албай турган тамак да. Бир жумада бир жолу йогурт берип койчу. Ушу шылыңданысыпчы. Ошол жакта балдардын бир күндүк эле жашоосун көрсө деп ойлонобуз бизчи. Бир эле күндүк химия алып кыйналып атканын көрсө, балким жүрөктөрү ойгонот эле.